Саламатсыңарбы мен сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Саламатчылык, кутмандуу күнүңөр менен. Андай эмесе биз бүгүн сабагыбызды баштайбыз, балдар. Сабакка даярбызбы? Ооба. Азаматсыңар, керектүү окуу куралдарыңарды даярдап алган болсоңор, биз сабагыбызды баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын негизги байлыгы ден соолук темасы. Балдар, бүгүнкү сабакта силер жаңы тема тууралуу түшүнүк алып, адамдын негизги байлыгы ден соолук экендигин билесиңер. Жана ошондой эле жаңы теманы окуп түшүнүү менен бирге акыл эсиңерди, ой жүгүртүүңөрдү, таанып билүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Ушул сабакта силер күн тартибин аткарууга, өздүк гигиенаны сактоо менен ден соолугуңардын чым болушуна багыт аласыңар деп ишенемин. Сабакты баштоодон мурун маанайыбызды көтөрүп алуу үчүн баарыбыз биргеликте бийлеп алалы. Азаматсыңар, балдар, баарыңар бийледиңер деп ишенемин. Балдар, эмне үчүн биздин маанайыбыз көтөрүңкү болушу керек, билесиңерби? Себеби адамдын маанайы көтөрүңкү болгондо, анын ден соолугуна таасир этип, анын ден соолугу чың болот. Демек, балдар, биздин бүгүнкү темабыз дагы ушул ден соолук тууралуу болмокчу. Адамдын негизги байлыгы ден соолугу. Оорулар көпчүлүк учурда өзүнө кам көрбөгөндүктөн келип чыгат. Аз уктайт, таза абада сейрек болот, аз кыймылдайт, узакка телевизор көрөт же компьютерде отурат. Мындай учурда организм чарчайт жана алсызданат. Туура эмес тамактанса, боюна карабаса, өтө ысып же өтө үшүп кетсе, ал адамдын организми ооруга жакын болот. Инфекциялык оорулар да болот. Аларды микробдор чакырат. Микробдор оорулуу адамдан дени сау адамга аба аркылуу жугат, балдар. Азыркы учурда баарыбыз билгендей COVID-19 пандемиясы бүткүл дүйнөнү курчап турган кези. Бул оору да жугуштуу оорулардын катарына кирет. Ошондуктан ар дайым тазалыкты, гигиеналык эрежелерди так сактоого аракет кылгыла. Анда эмесе биз ушул коронавирус оорусунан кантип сактана алабыз? Кимдер айтып коет? Мен. Елена. Колду батпаттан самдап жууш керек. Азаматсың. Маска тагыныш керек. Азамат. Убагында октоо керек. Таза абада көп сейилдеш керек, азаматсыңар. Ар дайым бет кап кийип жүрүшүбүз керек. Жолго чыкканда бет кап. Колубузду тестиканда жуутушубуз керек. Адам көп барган жерге барбаш керек. Азаматсыңар. Ичеги карын инфекциясы организмге тамак аш, суу колдор менен жана кир колдон ооз аркылуу кирет. Инфекциялар үй жаныбарларында да болушу мүмкүн. Анда эмесе, балдар, бүгүнкү жаңы өтүлгөн тема боюнча кимде кандай суроо бар? Менде. Мелена, сурооңду бере кой. Эжеке, азыр коронавирус жөнүндө айттыңыз. Анда мурун COVID-19 дедиңиз эле. COVID-19 деген эмне? Мелена, сен эң туура байкаптырсың. Бул коронавирус, COVID-19 деген, ко деген бул коронавирус, корона деген сөздү билдирет. Ви деген бул вирус деген сөздү билдирет. Ал эми д тамгасы бул оору дегенди билдирет, балдар. Буга чейин бул дарт 2019-жылы жаңы коронавирусу деп аталып келген. Ошондуктан аны кыскартып COVID-19 вирусу деп айтып жүрүшөт. Демек, балдар, коронавирус менен COVID-19-дун мааниси бирдей эле, бул жугуштуу инфекциялык оору болуп эсептелет. Демек, балдар, ар түрдүү оорулардан организмибизди кантип коргой алабыз?
Демек, адамдын негизги байлыгы бул анын ден соолугу. Ошондуктан ар дайым ден соолугубузга кам көрүп, ден соолугубуздун чың болушуна шарттарды түзүшүбүз керек балдар. Ал үчүн биз туура жашоонун эрежелерин сакташыбыз керек. Күн тартибин сакта. Демек балдар, күн тартиби дегенде силер эмнени түшүнөсүңөр? Азаматсыңар балдар. Негизи эле күн тартиби бул эмгекти, сабакты жана эс алууну туура айкалыштыруу болуп эсептелет. Күн тартибин сакта. Мектеп окуучусу ден соолукта болуш үчүн жана жакшы окуш үчүн күн тартибин сакташы керек. Күн тартибинде иштөө, эс алуу, тамактануунун туура тартибин сактоо маанилүү. Дайыма өз убагында уктап, эртең менен бир учурда турууга көнүү керек. 10 сааттан кем эмес уктоо керек. Демек, саат 9-да уктаган туура. Күн тартибин сактаган адамдын организми бул тартипке көнүп калгандыктан анын дени сак жана бекем болот. Дени соонун жаны соо. Ден соолукка күлкү менен тамаша пайдалуу. Бири-бириңерге жакшы сөздөрдү айткыла. Ар бир күндү кубаныч менен өткөргүлө, жашоону сүйгүлө. Тазалык. Тазалык ден соолукка пайда. Тазалык дегенди кандай түшүнөсүңөр балдар? Азаматсыңар, туура айтасыңар. Денесин дайыма таза алып жүргөн адамдар келбеттүү көрүнүшөт. Алар көп оорушпайт. Тамактанар алдында колду таза жууса, ичегиге микробтор барбайт. Таза адам төмөнкүлөргө көз салат. Денеси жана чачы таза, колу таза, чачы таралган. Эртең менен кечинде тишин тазалайт. Тырмактары алынган. Буюмдары тартипте. Кийими, бут кийими таза. Туура тамактанууда дени сак болуунун негизи. Туура тамактанууда дени сак болуунун негизи. Ден соолук үчүн туура тамактануу пайдалуу. Организм туура иштеш үчүн тамактануу маанилүү. Тамакты таттуу, майлуу жана көп жеген зыяндуу. Дайыма бир мезгилде тамактанган туура болот. Тамак пайдалуу жана түрдүү болушу зарыл. Демек балдар, дүкөндөрдө саткан ар кандай зыяндуу заттардан, газдалган суусундуктар менен тамактанбагыла. Анын ордуна ар дайым жашылча жемиштер, мөмө жемиштер, пайдалуу азык заттар менен тамактангыла. Ошондо силердин ден соолугуңар оорудан алыс болот. Ден соолукту чыңдоо үчүн машык. Машыгуунун кандай пайдасы бар деп ойлойсуңар балдар? Туура айтасыңар балдар. Күн, аба, суу ден соолукка пайдалуу. Организмди чыңдоо менен оорудан арылып, бекем жана таза ден соолукка ээ болобуз. Дайыма таза абада сейилде. Таза абада күндүз уктоо да пайдалуу. Аба ырайына жараша кийим кий. Кыймылдуу оюндарды көп ойно. Аба жана күндө болуу пайдалуу. Жайында ачык бассейндерде, деңизде, дарыяларда, көлдөрдө сууга түш. Муздак сууга чайкан. Эгерде силер бассейндерге, көлдөргө сууга түшө турган болсоңор, сөзсүз түрдө чоң адамдар жаныңарда болушу керек балдар. Ден соолукту сактоо үчүн зыяндуу адаттардан арылуу керек. Зыяндуу адаттар ден соолукка начар таасирин тийгизет, ооруну пайда кылат же тынчсыз толкундоолорго алып келет. Зыяндуу адаттар булар: тамактануу маалында сүйлөө, дайыма сагыз чайноо, тамак жеп жатып телевизор көрүү, таттууларды көп жегендик, көпкө чейин компьютер карап отуруу, кеч жатуу. Чоң кишилердин зыяндуу адаттары чылым чегүү, алкоголизм, наркомания. Демек балдар, силер ден соолугуңар чын болсун десеңер, сөзсүз түрдө зыяндуу адаттардан алыс болушуңар керек. Кыймыл бул өмүр. Дени соо адам көп кыймылдайт. Ал спорт менен машыгат же жөө басат, велосипед тебет. Таңда эртең мененки дене көнүгүүлөрү менен баштайт. Кыймыл канчалык көп жасасак, биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Урматтуу окуучулар, биз жаңы тема менен таанышып, адамдын негизги байлыгы анын ден соолугу экендигин билип алдык. Эми биз маанайыбызды көтөрүп алуу үчүн Актан менен Акылайды кайталап ырдап алалы.
Манжаларын ақылат, самындағын жақшылап. Апам көріп болбасын, алақанын чақылап. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо максатында мен бул жерде силерге сүрөттөрдү көрсөтөм. Кайсыл сүрөт туура, кайсыл сүрөттө туура эмес адат экендигин айтасыңар. Балдар, анда эмесе биз алган билимдерибизди бышыктайлы. Бул көрүп турган сүрөтүңөрдүн кайсынысы туура адат, кайсынысы туура эмес адаттарга кирет? Мен. Биринчи бек болсун. Эме тестатын тамактарды жебеш керек. Алар гамбургер, шаурма, алар ден соолукка өтө зыян. Азаматсыңар, албетте бул сүрөттө туура тамактанган биздин ден соолугубузга пайдалуу. Туура жооп бергениңер үчүн мен силерге бул жылдызчаны белекке беремин. Ал эми бул сүрөткө көңүл бура турган болсок, бул сүрөттө кайсыл адат пайдалуу? Анда эмесе Наргиза Ойноп жүргөн баланы. жооп берип кой. Эжеке мен Наргиза, ойноп жаткан адаты туура. эмне себептен антип ойлойсуң? Компьютер абдан зыян. Анын ичинде вирустар болушу мүмкүн. Албетте, туура айтасыңар балдар. Бул сүрөттө көрүп турганыңардай, ар дайым кыймылда болуу биздин ден соолугубуз үчүн эң маанилүү. Азаматсыңар балдар. Ал эми бул сүрөттө көрүп турганыңардай, тазалык биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуубу? Ким жооп берип коет? Мен Амантур. Амантур, жооп бере кой. Биринчи сүрөт туура эмес. Эмне себептен? Үйлөр чачылган. Азаматсың. Экинчи сүрөт туура. Экинчи сүрөт туура, себеби үйлөр эмне болуп турат? Бардыгы эрте отуруп турат. Бардыгы өз Ордунда турат. иреттелген, бардыгы жайында үйлөр таза. Туура айтасыңар балдар. Ар дайым биз тазалыкты сактаган болсок, биздин ден соолугубуз үчүн эң пайдалуу. Ал эми балдар, бул жерде кайсыл адатты туура деп эсептейбиз? Мен жооп берем. Таза абада сейилдеген туура. Таза абада сейилдеген биздин ден соолугубузга пайдалуу. Демек, азаматсыңар балдар, бүгүнкү сабакты жакшы түшүнүп турсуңар. Анда эмесе биз сабагыбызды улантабыз балдар. Анда эмесе билимибизди дагы да бышыктоо максатында биз силер менен кластер түзүп алсак. Ден соолукка кам көрүү, күн тартибин сактоо, таза абада сейилдөө, өздүк гигиенаны сактоо, туура тамактануу. Кана балдар, өзүңөрдү айтып көргүлөчү, дагы кандай адаттар ден соолукка пайдалуу? Кимдин ою бар, кимдер кластерге кошумча айта алат? Эжеке. Машыгуу керек. Туура айтасыңар. Машыгуу. Эжеке мен. Даяна. Кыймылда болуу. Кыймылда болуу. Кыймылда болуу. Азаматсыңар дагы? Зыяндуу адаттардан алыс болуу. Зыяндуу адаттардан алыс болуу. Зыяндуу адаттардан алыс болуу. Убагында уктоо. Убагында уктоо. Демек балдар, баарыңар ушундай кылып кластер түзгөн болсоңор, анда силер азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эстеп калгыла. Адамдын негизги байлыгы ден соолук. Ал үчүн таза аба, суу менен достошкула. Ооруп калсаңар, дарыгерге кайрылып, айткандарын аткаргыла. Анда эмесе балдар, силер бүгүнкү сабактан пайдалуу маалыматтарды алдыңар деп ишенемин. Ушул жогоруда айтып өткөн өздүк гигиеналык эрежелерди туура сактап, өзүңөрдүн ден соолугуңарга ар дайым кам көргүлө жана эч качан оорубагыла. Ушуну менен үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн күн тартибиңерди иштеп чыккыла. Аны дептерге көчүрүп жазгыла. Күн тартиби бул эс алууну, сабакты, эмгекти айкалыштыруу жана кезектештирүү экенин эсиңерге туткула. Анда эмесе балдар, үйгө берилген тапшырманы дептериңерге таза, сулуу,
кылып жазасыңар, катасы жок кылып жазасыңар, жана ошондой эле жазган тапшырмаңарды сүрөткө тартып, мага WhatsApp'тан сүрөтүн жөнөтүп коесуңар. Анда эмесе баарыңар саламатта кала балдар. Саламатта болуңуз эжеке. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла балдар.